менен ооругандан кийин организмди кантип чыңдоо керек? 5 суроого жооп. Коронавирустук инфекцияны жеңгенден кийин ден соолукту кантип чыңдоо керек? Эмнеге уруксат, эмнеге тыюу салынат? Дасыккан дарыгер COVID-19 менен ооруп айыккандарга маанилүү сунуштарын берген. Өлкөдө COVID-19 илдетинен сакайгандардын саны да күн санап өсүүдө. Алардын айрымдары айыкканы менен дале дарттын жагымсыз белгилери тарабай жатканын айтышууда. Коронавирус инфекциясын жеңгендер ден соолугун кантип калыбына келтирүүгө тийиш экенин медициналык илимдеринин доктору, профессор, саламаттыкты сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы инфекционисти Айнура Кутманова маалымат берген. Дартты жеңген кыргызстандыктар кандай абалда болуп жатышат? Көпчүлүгү өздөрүн дале начар сезишкенин айтышууда. Күч келтирсе чарчап, деми кыстыгып, тер басып, бир аз эти ысып калып жатканын белгилешет. Айрымдардын уйкусу бузулуп, психоэмоционалдык абалына даттанышат. Бул белгилер 3 айга чейин же андан да узакка созулушу ыктымал. Мында адам өзүн карап, организмди толук калыптандыруу керек. Ооруп айыккандар калыбына келиш үчүн эмне кылышы шарт? Бардык органдарды калыптандырууга туура келет, ошондуктан системалуу түрдө кароо зарыл. Өпкө бул органды калыбына келтирүүдө эң башкысы бул дем алуу гимнастикасы. Аны күн сайын жасап, ооруканадан чыгарылганда да таштап койбоо керек. Мындай көнүгүүлөр өпкөгө гана эмес, башка органдарга да пайдалуу. Дем алуу гимнастикасын акырындап көбөйтүп турган оң. Кандай көнүгүүлөрдү жасоо зарыл? Оозду жаап дем алууга тоскоолдук жаратуу менен. Бул жөнөкөй, ошол эле учурда натыйжалуу көнүгүү. Газ алмашууну жөнгө салууга көмөкчү болот. Өйдө туруп да, отуруп алып да жасоого болот. Мурун менен кери дем алган соң, абаны кайра ооз аркылуу жай 4-6 секундта чыгаруу зарыл. Диафрагма менен дем алуу чалкасынан жатып алып жасалат. 1-2-3 дегенде ичти бекем тартып, анан демде оозду көп ачпастан тереңден жай чыгарыңыз. 4 дегенде болушунча ичти керип дем алыңыз. Анан дароо ичтин булчуңдарын кысып, оозду ачпай жөтөлүңүз. Бул техниканы өздөштүрүп алган соң туруп, отуруп, ал тургай чуркап же басып жүргөн абалда да жасай бериңиз. Көкүрөктүн арты менен оозду жаап дем алуу. Бул үчүн өйдө туруп буттарыңызды далга туштап, колдоруңузду эки жакка кересиз. Алакандарды мандай жакка каратыңыз. 1 дегенде терең дем алып, өзүңүздү кучактаңыз. Бир нече секундка демди катып, 2 дегенде үйлөп чыгарыңыз. Кайра баштагы калыпка кайтыңыз. Көкүрөктүн алдыңкы тарабы менен оозду жаап дем алуу. Мурдагы көнүгүүдөгү баштапкы абалда 1 дегенде терең дем алып, аны менен катар эле колдоруңузду болушунча артка кериңиз. Демди бир нече секундка ичке катып, 2 дегенде акырын үйлөп чыгарып, баштапкы калыбыңызга келиңиз. Мындай көнүгүүлөрдү күнүнө 10-15 мүнөттө 3 жолудан кем эмес жасоо керек. Эскертүүчү маанилүү адаттар. Көкүрөктүн кыймылын кыспагандай кийинүү керек. Дем алуу көнүгүүлөрүн тамак ичерден туура 2 саат мурун жасаңыз. Дем алуу жай, эркин болушу зарыл. Дем алуу дененин кыймылына туура келиши кажет. Мисалы, дем алганда колдоруңузду жогору көтөрүп, бойду түздөп, колду 2 тарапка керип, көкүрөктү кеңейтип, кайра ал ичти карай тартылганда, колдорду ылдый түшүрүп, денени эркин таштай демди жай чыгарыңыз. Көнүгүүлөрдү жатып же өйдө туруп жасоого аракет кылыңыз. Отуруп жасагандан көрө бул натыйжалуу болот. Кыргызстандыктардын көбү пульс оксиметр сатып алышты. Бул жабдыктын сакайгандан кийин да пайдасы тиет. Бейтаптарга дем алуу органдарынын калыптанышына байкоо салууга көмөкчү болот. Жүрөк кан тамыр системасы. Эгер бейтаптын бул жагынан да оор дарты болсо, маселен, миокард инфарктына кабылган же мээнин кан айлануусу бузулган болсо, анда антикоагулянт ичүүнү улантуу сунушталат. Стационарларда булар ийне аркылуу сайылса, үйдө аларды таблетка түрүндө ичүүгө болот. Айрым бейтаптар кан басымы же жүрөк тушунда ыңгайсыздыкты айтып жатышат. Мындайда сөзсүз текшерүүдөн өтүп, ЭКГ жасатып, керек учурда эхо, КГ, ультра үндүү изилдөө жасатуу менен адиске кайрылуу абзел. Зарылдыгы болсо, ал жүрөк кан тамыр системасын калыбына келтирүү үчүн дары жазышы мүмкүн. Ичеге карын. Коронавирустан дарылоодо бейтаптарга көп дары берилет. Анын ичинде антибиотиктер да бар. Албетте, дары ичкен соң кайра ичегелерди калыбына келтирүү талап кылынат. Пробиотик да 3-4 апта ичүүгө туура келиши мүмкүн. Туура тамактанууга сөзсүз көңүл буруу керек. Башында жеңил ашкыла турган, майлуу эмес, куурулбаган тамактарды ичүү маанилүү. Айрым учурда врачтар ферменттерди кабыл алууга кеңеш бериши да ыктымал. Тамактанууну өзгөртүү зарылбы? Аз-аздан, бирок тез-тез тамактануу керек. Бул организмге тамакты оңой сиңирүүгө жардам берет. Коронавируста адатта ичеге инфекцияларындагыдай диета кармоо керектиги айтылбайт, бирок ошентсе да рационго өзгөчө көңүл буруу зарыл. Ошону менен катар акырындап аны кеңейтүү керек.
Боор жана уйку без. Өлкөбүздө семиздиктен азап тарткандар да көп. Бул биринчи кезекте боордун стеатозун, май басышы өрчүшүнө себеп болот. Ушул факторда COVID-19 менен ооруп айыккандан кийин ден соолукту калыбына келтирүү үчүн абдан маанилүү, ошондуктан тийиштүү анализдерди тапшырган оң. Мурда кант диабетинен жабыркабаган бейтаптардан да коронавируска кабылганда канда канттын деңгээли убактылуу жогорулайт. Мындай учурда углевод жана майлуу тамакты чектөө менен организмге жеңилдик кылуу зарыл. Анализ тапшырып, көрсөткүчтөрдүн калыбына келишине тыкыр көз салуу абзел. Бөйрөк. Ооруканаларда бейтаптарга күнүнө 2-2,5 литр суу ичүү сунушталат. Үйгө чыгып келгенден кийин да бул режимди улантуу керек. Жайкысын ансыз да кан катат. Нерв системасы. Адатта бул көңүлдөн тыш калат, бирок калыбына келтирүүгө туура келет. Коронавирус менен ооруп айыккан бейтаптардын көпчүлүгү башта диагнозун укканда депрессия жана стресске кабылат. Сакайгандан кийин да адамды коркунуч басат. Кайра жуктуруп албаймынбы, мунун баары канчага созулат деп дагы көп нерсеге сана аркайт. Бул кээде уйкунун бузулушуна алып келиши мүмкүн. Эгер өзүңүз муну жеңе албай турганыңызды туйсаңыз, психологторго кайрылыңыз. Нерв системасынын оор сезгенишинде невропатологдун консультациясы талап кылынат. Ал зарыл көрсө дары жазып берет. Айтмакчы, дем алуу көнүгүүлөрү да илдеттин көп кесепетин, анын ичинде нерв системасынын жана уйку көйгөйүн да жоюуга жардам берет. Спорт менен машыгып күч келтирген көнүгүүлөрдү жасоого болобу? Жаңыдан айыкканда дароо күч келтиргенге болбойт. Анткени организм илдеттен кийин калыбына келип жаткан убагы машыгуу керек, бирок сөзсүз түрдө ченеми менен жасоо зарыл. Адатка айланган көнүгүүлөрдү аткаруу таңда чуркоого кайтууга болот. Бирок ал үчүн күчтөнүп, чарчоодон оолак болушу керек. Акырындан, мисалы кыска аралыкка басуу менен баштаган дурус. Күч келтирүүнү адам абалына жана организминин мүмкүнчүлүгүнө жараша акырындык менен гана көбөйтүп отурууга тийиш. Коронавирустан кийин ден соолукту калыбына келтирүү пульмонологдун кеңеши. Дарыгер-пульмонолог Бермет Эстебесова коронавирустук инфекциядан айыккандан кийин ден соолукту калыбына келтирүү жолдору тууралуу Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине айтып берди. Ал билдиргендей, бейтаптын ооруканадан чыгарылышы дайым эле дени карды соо экендигинен кабар бербейт. Кишинин алы күчү кетип калгандыктан башка ооруларды көтөрө албай калат. Коронавирус өпкөнү гана эмес, жүрөк, боор, уйку безин жана башка органдарды жабыркатат. Ковид аягына чейин изилдене электигине байланыштуу анын организмге таасири тууралуу так жана кенен маалымат жок, деди Эстебесова. Анын айтымында, ден соолукту калыбына келтирүү процесси бейтаптын абалына жараша 1 айдан 6 айга чейин созулушу мүмкүн. Жабыркаган өпкөдө пайда болгон фиброз дароо кетпейт. Тагыраагы өпкөнүн тыканы бардыгында эле толугу менен жана тез калыбына келбейт. Ошол себептен бейтап өзүнө абдан аяр мамиле жасап, дени сак жашоо образы менен өмүр сүрүшү керек. Бул жерде психосоматикалык абал сыяктуу эле туура тамактануу да чоң мааниге ээ, деген пульмонолог. Ал белгилегендей, иммунитетти калыбына келтирүүдө элдик каражаттарды колдонуп тобокелге барбоо керек. Андай суроолор боюнча дарыгерден кеңеш алуу зарыл. Инфекционист. Вирус менен алгач организм күрөшөт, 5 күн дары ичпеш керек. Коронавирустун алгачкы белгилери байкалганда 5 күнгө чейин дары-дармек ичүү сунушталбайт. Бул туурасында Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы инфекционисти Айнура Кутманова билдирди. Адис, эгерде дене табы 38 градустан ашпай турса, алгачкы 5 күндө бир гана суюктукту көп ичүүгө кеңеш берди. Оорунун белгилери: дене табынын 38 градуска чейин көтөрүлүшү, тамак оору жана жөтөл, алсыздык пайда болгондо жарандар активдүү дарыланып башташат. Бул өтө кооптуу. Алгачкы күндөрү организм өзү вирус менен күрөшөт, мындан улам дене табы да көтөрүлөт. Демек, баштапкы 5 күндүн аралыгында өзүн өзү дарылоо жана дене табын түшүрүү сунушталбайт. Ал эми дене табы 38-5 градустан ашкан учурларда парацетамол сыяктуу дене табын түшүрүүчү дарыларды колдонсо болот. Ошол эле учурда көп дозада парацетамол ичүү организмге терс таасир этерин эскертебиз, деди Кутманова. Ар бир дары-дармек лабораториялык көрсөтмөнүн негизинде дайындалышы керектигин билдирди. Вируска каршы дарылар сунушталбайт. Алардын эффективдүүлүгү эч бир өлкөдө далилденген эмес. Төшөктө жата берүү туура эмес. Тескерисинче көп кыймылдап, көмкөрүүдөн жатуу сунушталат. Оору башталган күндөрү гормоналдык дексаметазон жана башка ушул сыяктуу дарыларды ичүүгө болбойт. Ал эми антибиотиктер вирусту дарылоого колдонулбайт, деп сунуштады Адис. Кутманова гормоналдык дарыларды жана антибиотиктерди колдонгон учурда организмдин коргонуу системасы алсызданып, вирус башка органдарга дагы жайылып кетиши мүмкүн экенин эскертти.